ал кыз ошол баягы күйөөсүнө таарынып уксус ичип алган да. Уксус ичип алып, анан кызыл өңгөчү күйүп кеткен да, тамак иче албай калган. Анан врачтар көп жолу ошол кызыл өңгөчтү ачабыз деп боло албай, анан ашказанга трубка салып берип койгон. Ошол трубка аркылуу кыз тамактанып жүрчү. Анан бак уш эми жаш кыз болгондон кийин 24 жашта эле, анан баягы мисалы бирөөлөр менен кафеге баргысы келет. Кафеге барганда оозу менен же тамак иче албаса, ошол элдин көзүнчө кафеде трубкага куюп турган нерсе бул мындай врач болбогондон кийин баардыгы түшүнө албайт да бул нерсеничи. Анан ошол кызга биринчи жолу ошол чоң операцияны жасадык элек, мындай айтканда кызыл өңгөчтүн трансплантациясы да. Анан ошол кызыл өңгөчүн бүткүл алып, ашказандан жаңы кызыл өңгөч жасап, анан ошол чоң разрез кылбай, ошол лапароскопия жана таракоскопия деп коет, ошо майда тешиктер аркылуу кирип барып жасап, анан ошону полностью мындай ордуна тургузуп бергенбиз да. Ошол операциябыз 11 саат болгон. Ошол жасалган операциядан кийин кыз менен байланышыңыздар барбы? Акыбалы кандай?